район Отрадная. Ушундай торговый центр Байконур. Место встречи. Форт. Форт Малнаус. Смешные цены. Церковь. Орыстардың чиркөз. Смешные цены жақта. Санкцияға байланышты көп магазиндер жабылып қалыпты. Бұрынғы Макдональдстың көбі вкусная и точка болып кетті да. Метро, Отрадный метросы. Мына видео жалаң российский компаниялар, бұрын зарубежный башка жакта компаниялар болчу, азыр жалаң российский. Соғышқа байланыштуу санкция кылып барын жаап салды ошентип. Так, мына футболкалардын баалары смешный ценада. 680, 600төн. Так, баары 1680 экен, мындай. Караңгы кишини көрүнбөй жатат окшойт. Кийимдер качество кичине начар. Магазин караганда бирок арзан. Ушундай 1200төн башка. Көрүнүп атабы? 680 рубль. Так, мына ичине көрүнөт. Видео Остин, Читай город. Бүттемелер алмашкан. Иностранный жок, жалаң российский. Бургер Кинг калган, Бургер Кинг. Аржа фудкорт. Фудкортко барып көрсөк, аякта эле жалаң ошо. Ал жакта деле жалаң. Орустардын өздөрүнүн немеси. Компаниялары боюнча. Спортмастер, жактан баягы кийим алгам. Фудкортду көрүп келебиз азыр. Так, мына фудкорт жалаң. Өзүнүн производствосу. Башка калбай калган. Чет жактыкы жок да кыскасы. Жалаң ошо российский. Теремок. Цехпях, мына варим лапша, пицца. Жалаң ошоларда калды. Мына эмен Xiaomi баалар экен. Мына Xiaomi баалары эмеде, видеодо. Көрүнөт окшойт, э? Redmi. Redmi'ler. Так, çalışmalar.
беркилер дейт. Балар ушундай кыскасы. 22 миң, 23 миң рубль. 17 миң. Мына наушниктердин баалары Huawei 6 миң, 6,5 миң, 6700 рубль. 10 миң. Видеода болса азыр 14 миң рубль, 15 миң. Мына Samsung экен мына. 15 миң. Samsung. Philips 2500 рубль. Эми булар жакшы наушник болсо керек, булар ошо кымбат окшойт. Алдыларчы. Мындай наушниктер 1700 2 миң рубль. Bir жарым. Чоң наушниктер болсо, могу JBL деп коелу. Балары 8 миң, 8 жарым миң, 9 миң. Бизде Бишкекте арзан окшойт булар, Кытайдан келет окшойт. Бизде Бишкекте баары бир арзан окшойт булар. 8 миң. Кыскасы кымбат эле экен. Ушундай. Так, бияқта мына стиральный машиналардын баалары. Он 18 миң доллар. Кичинекей экен. Года гарантия дейт. Бир кичинекей стиральный машиналар экен, көрүнүп турат. Ошо баалары. 18 миң. 17 миң. Ең арзан окшойт. 13 миңге мындай. Калган мына баалары көрүп атасыңар, Ушундай экен. Молар да бар экен. Ушу чоңураак. Хайер дейт. 77 миң экен. 78 миң деп коелу. Булар уже беркилер тигине тиякта алар турат. Булар мына бул жерде. Булар жакшылары кичине кымбат окшойт. 39 миң рубль дейт. Беканов экен мына. 1200 оборот минуту аджимда. Хайер деп экен да көбүнчө. Согушка байланыштуу буларга да эме келбей калса керек, санкцияга байланыштуу. Ошентип ойлоп койдум. Көп стиральный машиналарчы, анткени чет жактан келет окшойт эми, билбейм. Баалары. Кэнди деген көп экен. Мына Бекановка 27 миң экен. Samsung 51 миң. 50 миң экен. 22 миң, 23 миң. 34 Кэнди. Мына ушундай экен баалары. Көрүп окшойт. Мына GoPro камералар. GoPro эмес, эми бар арасында бар GoPro'лор.
экшн камералар баалары 4000ден 7000. Бул объектив окшойт да. Ушунчалык кымбат турат экен объективи. На GoPro 50.000 экен. 9000, так, 7000 турат экен. 4000 экен. Экшн камера 6000 турат экен. Тоже баалар ушундай экен биякта. Так, бул жерде электронный самокат 25.000 рубль, 26.000 рубль экен да. Водительские права М дейт, требуется дейт. Так, могу эмне экен бул велосипед го дейм. Электрический велосипед. Электрический велосипед. Ушундай. Ушунакай. 60.000 турат экен. Негизи бизде эмелер Кытайдан келген үчүн көп нерселер арзан экен да, маякта удлинителердин баасы да 900дөн ар кандай болуп кетет экен да. Именно Москвада кымбат да. Ошондой экен. Ошон үчүн бизде кыйла арзан Кыргызстанда, себеби бизде Кытайдан прямой келет. Ошого ушундай да. Наушниктердин баасы да жанагындай. 700 рубльдык наушниктер 700 сомдук. Оптом канча 500дөн алса керек. Бияк келип мисалы 2000, 2,5, 3000ден сатылат экен да. Ошондой достор, эми видеодо болдук. Мына ноутбуктардын баалары. Элүү 70 миң 99 миң кошуп сатышат да булар үчүн. 50 миң Huawei екен. Тоже 50 миң, 70 миң. Ошонун тегерегинде. Huawei MacBook дейт. 110 миң экен да, почти 110 миң. Акчалан Huawei экен. Lenovo'nun konuda 27 ming 32 peki игровой окшойт. MacBook'tar жок, что-то көрүнбөйт. Аларда санкция болуп калып кетсе керек. Ушундай супер цена 120 миңге. На Тетерде Маргилан деген кафе бар. Отрадный дейчи. Узбекский кафе вообще четкий, да? Отрадное деген жазуу. Отрадный район. Короче, четкий кафе, да? Байконур. Торговый центр, торговый дом. Место встречи. Корабль немес, формас. Шундай. Жашоо турмуш. Станция Отрадная. Кийинки видео азыр ДНСке кирдик. Эмелерин бааларын карап чыгалы деп телефондорду
Redmi'ler İşte Bişkek'te kança turattılar. 15 bin mi? Redmi Note 10S 128 değil. Smartphone Honor 20 bin rubl. Rubl men sanaş kerekti olardı. Buna Huawei, Xiaomi, işte popülerli telefonlar. Bunlar Redmi, Xiaomi Redmi 10, Redmi 10 64 GB, 13 bin turatken. 13 bin. 38 bağlarımında ekan. Smartphone Huawei. Bu başka magazin уже DNS деген. Жана эми видеода ол жок. Бияқта şu Redmi'ler көп экен балар. Ушундук телефон го. Smartphone Xiaomi 10S 128 GB. Redmi 10 деп коелу. Басы 16 bin rubl ekan. Rubl менен. Достор. Samsung'ların bağları bana 34 bin. 34 bin şunday ekan. Так, 64 мындай камералуу эмне деп коет булар Samsung 20 S21 деп коелу. Bağları ушундай экен. 256 гигабайттык Galaxy A34. Bu 34 bin ekan. Bu 23 bin. Bu sayır ekan. Именно Samsung'lar. Infinix deydi. Infinix'lerin bası şunday ekan. Technospark deydi. Bası şunday. Видео регистраторлар да булардын бизге кереги жок. Көрөм десеңер мына көрүп алсаңар болот. Пауза коюп. Видео регистратор, камералар, GoPro. Жана эми видеодо кандай эле билбейт экенмин. Бул дагы ошо 46 миң турат экен да. Экшн камералар. Ар кандай баада. 3 миллион. Ушундай кыскасы. Так, мына смартфон Redmi дейт. 10 128. Серый 15 bin турат экен. Ушундай экен. Булар наушниктер. Алар тоже 6 миң, 8 миң, 7 миң, 8 миң, 6 миң. Арзанырактар мына. О, арзан таптым окшойт. Мындай ба. Redmi таппай жүргөн. Арзанырактар экен. Samsung. Bu DNS'te bağlar ушундай экен. DNS'тин bağları. Bir sıra карап наушник карап көргөн негизи. Жакшы бир наушник алам. Мен кетем буйруса.